Саламатсыздар боо эжекелер кандайсыздар? Денсаулыктарыңыздар жакшыбы? Орозоңуздар кабыл болсун. Биздин жакшы көргөн эжебиз бар го, могу группада. Агиева Софиянын мамасычы, Нуриза эле ошол эже. Ошол барып, Рая эже понедельник күнү келгенде жакшынакай эле сүйлөп кеткен дейт, бети менен өбүп дейт. Өткөндө кызым жыгылып кетти, тайне чапты, тине мындай деп группага кетип атпады эле, видеосун билесиздерби? Ошол эже барып дирекцияга жазыптыр. Рая эженин группасы акча чогултуп атыптыр. Кечке чейин акча чогултуп берет, 1,5 сомдон чогултуп, алган акчасынын дайыны жок деп ушундай айтыптыр. Анан мени чакырып атат да азыр садиккечи. Мен азыр кайнем операция болгон да больницада, Фучка больницада болчумун да. Анан мен азыр ошол жакта болчумун да. Азыр үйгө келип тамак бышырып кайра кетейин десем ачалып калышты. Бирок мен бара албайм да. Ошон үчүн айтып атам, эгерде кимде ким берген акчасына ич ооруп калса, бирөөнүн көтүнөн сүйлөбөй, бетине келип айткыла. Эмне локсуңарбы ушунчалык бетине айта албагандай. Кызым сабап атат деп айтыптыр да. Анан еще кызымды сабап атат, менин кызым сабап атат деп айтыптыр да. Баарыбыздын эле балабыз бар го. Могу ата энелердин арасында эң эле жаш мен болушум керек могу группадачы. Жана эже издеген эле эжекем уят эмеспи? Эжесиз угатсаңыз ушинтип азбай эле группага жазбайсызбы? Группага аңкылдаганда кыйын аңкылдайсыз го, беттен алып ар кимдин территориясына чейин өтүп ташыргызыпчы. Ошондо эле айтпайсызбы? 1,5 сомуңуз керек болса, 1,5 сомду беребиз, 3 сомуңузду деле беребиз. Биз сиздин акчаңызды көргө ала кетпейбиз, сиздин акчаңыз бизге кереги жок. Берсеңиз өзүңүздүн балаңызды силип бердиңиз атырабы? Мен мисалы үчүн кызым үчүн жума сайын 1,5 сом бергенге даярмын. Мен нерв болуп сүйлөй албай калдым аяктачы. 1,5 сом азыр Кудай өзү берген келсин, ушинтип айтканым үчүн 1,5 сом азыр эчтеге келбейт го, эчтеге келбейт. Жарым пакет продукт да келбейт 1,5 сомгочу. Мен кызым үчүн жума сайын 1,5 сом бергенге даярмын менчи. Мен жалгыз эле 2 балам бар, андан башка балам жок да. Мен 2 балам үчүн жанымды берем мен. 1,5 сом азыр Кудай өзү кетсин да. Магазин полный эле көчүрүп келип атышса. Могу туура айтасыз, чын эле 1,5 сомго эчтеке келбейт. Биздин кызыбыз деле мына 3 күндөн бери үйдө апасы жок. Эркелеп садиктен чыкканда эмне жесин билбей магазин полный эле көчүрүп келип атышса. Азыр тем более каякта бир фруктун баары чыгып атат, ошонун баарын багана алып бересиң, ошонун баары деле кымбат мисалы үчүн. Биздин деле кызыбыз бир күн садикке барбай калса эле 1,5 миң 2 миң жок болот ошо менен. Сок, мороженый, пицца деп атып эле ошол эле жок болот. Эгер ошо Агиева Софиянын мамасына 1,5 сом берип салабы, ошо менен тынчсын. Мындан кийин вообще ошо эжеден 1 сом акча албай эле коелу. То ниже плинтуса поступила. Бербейм мен. Кандайсыздар? Эмнеге беришибиз керек? Кызы жатып атат да, шешепке ойноп атат, оюнчуктар менен, эме менен жуунуп атат, мыло моющийлер менен. Эмнеге бериш керек? Берсин. И то ниже плинтуса поступила. Бербейм мен. Ошо менен тынчсын. Саламатсызбы? Анисанын мамасы жок, биз бербейбиз. Өткөндө чогулткан акчадан бар да, ошону беребиз дагы. Ошо менен тынчсын. Ошо эжеден экинчи биз акча албай эле коелучу, чогултсак да ошо эжеге айтпай эле коелучу вообще. Айтпаңыз орозо күнү. Антип айтмак жок, кумурсканы да капа албайсың го. Бул эже өзү орозо эмес болуш керек, ошон үчүн ушундай мамиле кылып атат да. Айтпаңыз орозо күнү. Антип айтмак жок, кумурсканы да капа албайсың го. Бул эже өзү орозо эмес болуш керек, ошон үчүн ушундай мамиле кылып атат да. Добрый день, дорогие родители. Я вот как вот начался весь сбор, я вот все это время периодически я захожу, читаю, слушаю голосовые. Если честно, я не могу понять, кто там на кого написал там заявление или там директору садика написал заявление. Конечно, это его личные проблемы. Каждый человек имеет право там пойти написать заявление, там перевести в другую группу, да, своего ребенка, либо еще что-то сделать и так далее. Но не нужно ругаться. Если вам не понравилось то, что там вашего ребенка поцарапали там или ударили, у него синяк там или еще что-то, подойдите к воспитателю, поговорите, из-за чего произошло, почему так произошло, да. Вам воспитатель объяснит, расскажет все, да, они же на то и воспитатель, да, они же смотрят за нашими детьми. Это раз. Во-вторых, подойдите к этому родителю, чей ребенок, например, ударил вашего ребенка либо поцарапал, и поговорите, чтобы они объяснили своему ребенку, что так делать нельзя. И на этом, мне кажется, весь сбор закончится. Не нужно из этого делать такую глобальную проблему, ругаться там и так далее. Давайте мирно жить, уже нормально дружить.